мына тең төрөлгөнгө, энеге тең төрөлгөнгө аракет кылышыбыз керек. Мына ошону ал эми ошондой болуш үчүн мына эжебиз Элмира Төлөкөй эжекебиз жазган мынакей китептин бет ачары болуп атат. Тушоосу кесилип атат. Албетте мындай ырлар көп, мындай китептер көп. Бирок ошо китептин кадыр баркына жете турган, аны андан ары улап кете турган мына сиздер. Жаш жеткинчектер, жаш өспүрүм балдар, кыздар. Мына бул жерге жөнөкөй балдар, кыздар келген жок. Ушул таланты бар. Талантынын бир таланттын мүмкүнчүлүктөрү бар. Ушул ыр дүйнөсүнө, музыка дүйнөсүнө, китеп дүйнөсүнө сүңгүп кире турган балдар, кыздар келди деп түшүнөм. Ошон үчүн Элмира эжекебиздин жазган китебинин жолу байсалдуу болсун. Бул китеп кайсы китеп кандай бактылуу болот? Эгерде ошонун окурманы көп болсо, ошол мынакей музыкалары менен, ноталары менен чыгып атат. Ушулар ырдалып турса, жаңырып турса, сыймыгыбыз артып турса, мына ошондо биз мыкты болобуз. Manas Üniversitesi Türkiye ile Kırgızistan arasında bir altın köprüdür. Elbette ki gençlerimiz eğitim alacaklar. Bu eğitimde en önemli eğitim kurumu, eğitim ocağı da hiç şüphesiz Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'dir. Hocamızı tekrar kutluyorum. Güzel günlerde daha güzel kitaplarla birlikte olmayı, yazmayı temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Бүгін Сейтек балдардын улуттук борборунда жашынмак аттуу ыр жыйнагымдын таанытымы жүрүп жатат. Бул иш-чараны Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия менен Кыргыз Патент биргелешип өткөрүп жатышат. Бул китеп 2022 жылы Кыргыз Республикасы боюнча балдар ырлары деген конкурс жарыяланып, ошол конкурста жеңишке жетип, анан Кыргыз Патент тарабынан басылып чыккан. Балдар ырларын жазыш үчүн балдардын психологиясын түшүнүш керек. Анын ичинде өзүң да бала кыял болушуң керек деп ойлойм. Менде ошол нерсе бар окшойт. Кээде баладай болуп кетем, жашым улуу. Ошого карабай, ички дүйнөмдөгү бир жүрөгүмдүн бөлүгүндө балалык кыял калып калды окшойт да. Анан эмнегедир дүйнөгө кээ бир учурда баладай карап коем, ошол учурда ыр чыгып калат.